Урматтуу агайнилер, дүйнөдө бизди бактылуу кыла турган кандай иш болсо, Аллах Таала такыбалыкка байлаган ал ишти. Кандай нерсе бизге бактылуулук алып келе турган болсо, жекелик жашообузда, үй бүлөлүк жашообузда, коомдун арасындагы жашообузда кандай нерсе бизге пайдалуу болсо, ошонун бардыгын Аллах Таала эмнеге байлаган? Такыбалыкка. Бизди бактылуу кыла турган нерселер такыбалыкка байланган. Мисалга, биз менен сиздердин башыбызга өтө көптөгөн көйгөйлөр келиши мүмкүн. Үй бүлөлүк көйгөйлөр бар турабы? Балдарыбыз, кыздарыбыз менен болгон проблемабыз бар. Өмүр жолдошторубуз менен болгон проблемаларыбыз бар. Кошуналар менен болгон проблемаларыбыз бар. Бизнесте болуп, карыздар болуп, башка бир түйшүктөр бар. Мансабыбызда балким проблемаларыбыз бар. Мына ошол көйгөйлөрдүн кутулуунун жолу эмне экен? Такыбалык болот. Аллах Таала Куранда айтат: "Аузу биллахи минаш-шайтанир раджим. Ва ман яттакиллаха ядж'ал лаху махраджа. Ва ман яттакиллаха ядж'ал лаху махраджа." Кайсыл киши дейт? Ким болбосун ал? Кудай Тааладан корко турган болсо, Аллах Таала анын бардык кыйын эшиктерини не кылат? Кыйын эшиктерди жаап ага, жеңилдик эшиктерин ага ачып берет дейт. Үй бүлөлүк проблемаңыз барбы? Проблема кайдан экен? Биздин такыбалык жок. Башка иштерибизде дагы бардыгында ошондой. Көйгөй башка жактан келет. Биздин амалыбыз, башка нерселерибиз начар болгондуктан көйгөй келет. Ал көйгөйдүн чечүү жолуну биз башка жактан издейбиз да. Акча менен чечейин, пара берип чечейин, тигинде кылып чечейин, кайра эле өрчүтөбүз. Жанагы көбөйүп кетет ошол проблемалар. Бир жагынан чечсең, экинчиси келет, экинчисинен үчүнчүсү келет. Анын чечүүнүн бир гана жолу бар. Кудай Тааладан корк, Кудай Таалага кайт. Болду, сен жашооң оңолот. Жанагы кыйынчылыктар бардыгы өзү чечилип кетет. Ошон үчүн Аллах Таала не деди? Ва ман яттакиллаха ядж'ал лаху махраджа. Кимде ким Кудай Тааладан чын дилден корко турган болсо, Аллах Тааланын бардык кыйындыктарын жеңил кылып коет деди. Ошон үчүн Кудай Таалага кайрылышыбыз керек бардык кыйындыктарда. Экинчи нерсе, бизди ырыскыбыз бактылуу кылат. Ырыскыбыз кенен боло турган болсо, өзүбүз дагы, үй бүлөбүз дагы, жакындарыбыз дагы бардыгыбыз өзүнчө бир рахат менен жашайбыз да. Мына ошол ырыскыны дагы Аллах Таала эмнеге байлаган? Такыбалыкка байлап койгон да. Аллах Таала Куранда не дейт? Талак сүрөсүндө: "Ва ярзукуху мин хайсу ла яхтасиб. Ва ярзукуху мин хайсу ла яхтасиб." Кайсыл киши Кудай Тааладан корко турган болсо, Аллах Таала ага күтпөгөн жерден рызкы берет дейт. Күтпөгөн жерден. Сиз кесип кылбай эле Кудай Таала шундай бир адамдын көнүнө салат, өз эле сиздин үйүңүздү издеп алып келип берет. Мана ака сиздики дейт. Мана ава сиздики, мана байке сиздики дейт ошо. Күтпөгөн жерден берип коет. Шунчалык берет, өзүңүз дагы таң калып каласыз да. Иштебей эле, өмүр бою иштегениңизден көбүрөөк берип коет. Ошон үчүн карасаңыз, бизди бактылуу кыла турган экинчи нерсе эмне экен? Бул ырыскы. Ырыскыбыз дагы эмнеге байланган? Такыбалыкка байланып жатат. Үчүнчү нерсе, мына жерде отурган ар бир адам, шу жерде отурган ар бирибиздин дагы бир максат тилегибиз бар. Ушул окуган жума намазыбыз кабыл болсо экен. Турабы? Ата-энелерибиздин акында берген садакаларыбыз кабыл болсо экен. Окуган Курандарыбыз кабыл болуп, сообу жетсе экен. Ар бирибиздин ушундай эмнебиз бар? Тилегибиз бар. Мына ушуну дагы Кудай Таала такыбалыкка байлап койгон да. Такыбалыктан келип чыгат. Аллах Таала Куранда не дейт? "Иннама ятакаббалаллаху минал муттакин." Чындыгында Аллах Таала такыбалардан гана кабыл кылат дейт. Такыбасыңбы? Окуган Кураның машалла кабыл. Окуган намазың толугу менен сообун аласың. Садакаларыңдын толук сообу сага жетет. Бардыгы пайдаларын аласыз ошо кылган жакшы иштериңиздин. Көрдүңүздөр, бул дагы эмнеге байланды? Амалыбыздын кабыл болуусу кайра эле такыбалыкка байланып жатат. Андан кийин эмне дагы пайдасы бар дей турган болсоңуз, Аллах Таала такыбалык кылган адамдын акылын күчтүү кылат. Өтө зирек, акты карадан ажырата турган кылып коет Аллах Таала. Көзүгө мындай нур берет, тек гана акыйкат туура жолду көрө турган болот. Кулагына ушундай нур берет, кулагы тек гана чындыкты угуп, чындыкты уккусу келе турган болуп калат. Жүрөгүнө ушундай нерселерди салат, тек гана эмнени кабыл кылат? Чындыкты, акыйкатты гана кабыл кылат. Туура жолду гана тандайт жүрөгү. Ушундай мүмкүнчүлүктөрдү Аллах Таала ал кишиге берип коет. Таква болгон адамга.
Ошон үчүн жанагы Пайгамбарыбыздын хадисинде келет го: "Иттаку фирасатал му'мин." Силер имандуулун парасатынан, акыл парасатынан корккула дейт. Анткени ал Аллахтын нуру менен карайт дейт. Себеби ал кишиге Кудай Таала ушундай нерселерди берип коет, Кудай таква болгон адамга. Бул каяктан аласыңыз десе, Кудай Таала Кур'ан-ы Каримде мынтип айтат: "Ин таттакуллаха яджал лакум фуркана ва юкаффир анкум сайyiатикум ва ягфир лакум." Эгерде силер Кудай Тааладан корксоңор, Аллах Таала силерге фуркан берет, фуркан берет. Фуркан эмне? Фурканда алымдарыбыз айтат, Аллах Таала сага хидаят берет Кудайдан корксоң дейт. Аллах Таала сенин жүрөгүңө нур салат дейт, ал нур аркылуу сен чын менен чын эмести ажырата аласың дейт. Аллах Таала сени эки дүйнөдө бактылуу кылат дейт, эки дүйнөнүн азабынан куткарат дейт. Эгерде сен Кудай Тааладан корксоң, мына ушуну фуркан дейт. Аллах Таала силерге фуркан берет дегендин мааниси эмне экен, урматтуу агайындар? Хидаят, туура жолго түшүү, жүрөгүңүздөгү нур, акыйкат менен туура эмес ажыратып, анан жана эки дүйнөдөн бактысыздыгынан кутулууну берет дейт. Карасаңыз, эки дүйнөнүн бактылуулуну ким эңсебейт азыр ушул жерде? Ар бирибиздин максатыбыз ушул. Бул дүйнөдө да бактылуу болоюн, акыретте дагы бир рахат жашоого жетейин деген оюбуз бар да. Мына ошол нерсени дагы Аллах Таала эмнеге байлап койду? Таквалыкка байлап койду. Таква бол дейт, мен сага берем деп жатат. Караңыз, эмне себептен дагы? Бирок кечиресиздер, бир аз катуураак тийип калышы мүмкүн. Таквалыкты кээ бир адам кээ бир нерселерге сырткы көрүнүшкө байлап коет. Бир адам келет, папакай периштедей кийим кийип келсе, мына шейх таква экен деп коебуз да. Таквалык кийимде эмес, агайындар. Таквалык кийимге карабайт. Таквалык сырткы көрүнүшкө карабайт. Такыр сырткы көрүнүш менен иши жок таквалык. Таквалык бул адамдын жүрөгүндө боло турган нерсе. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эмне деген? Инналлаха ла янзуру иля суаликум ва ла иля аджсамикум. Кудай Таала силердин келишкен сүрөтүңөргө карабайт, силердин денеңерге карабайт. Эмнеңерге карайт? Валакин янзуру иля кулубикум ва амаликум. Бирок силердин эмнеңерге, жүрөгүңөргө жана жасаган амалыңарга карайт дейт. Мына шуну карайт. Таквалыкты белгилүү нерсеге да байлап койбош керек. Ак кийимди кийип, периштедей болуп келдиңби, ошого татыктуу болуш керек адам. Анан периштедей кийинип алып, бер жака сыртка чыкканда гыйбат, ушак, жалганды таратуу, ушундай менен алектенсең, ал кийимиңдин машалла кереги да эле жок да. Же башка ушундай нерселер өтө көп бизде. Кээ бир адамдар ушундай таквалык. Жана айтам го, таквалык дайыма айтам ушул жерге келгенде. Таквалык шариаттын несі менен болот? Өкүмүнө баш ийүү менен болот. Болду. Өз алдынча бир адам эмне кылыш керек? Мен таквамын деп өзүнчө бир нерселерди чыгарып алса, ал таквалык эмес. Таквалык деген шариаттын өкүмүнө моюн сунуу менен болот. Ошондо сиз таквасыз.